Ата-энени сыйлаганды Аллах сыйлайт. Ата-энесин сыйлаган адамды Алла ар кандай кыйынчылыктан алып чыгат жана анын тилеги кабыл болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ата-энеге жакшылык кылуу тууралуу мындай бир кызык окуяны айтып берет. Байыркы убакта ата-энесин өтө жакшы көргөн, аларга бир гана жакшылык каалаган жакшы бир койчу болуптур. Күндөрдүн биринде баягы койчу жанына эки адамды алып сапарга чыгат. Үчөө жолдо келе жаткан убакытта кокусунан шамал болуп, катуу жамгыр жаайт. Алар жамгыр менен шамалдан жашынып, ошол маңдайдагы үңкүргө киришет. Катуу тоонун үстүнөн бир чоң таш кулап түшүп, баягы үңкүрдүн оозун жаап калат. Алар шашкалактап, үңкүрдүн ичинде калып калабызбы деп катуу коркушат. Ошол кезде араларынан бири: "Бизди бул тоскоолдуктан тек гана изги амалдарыбызды эске алып, дуа кылуубуз гана куткара алат" дейт. Ошондо койчу: "О Аллахым, менин каарыган ата-энем бар. Ар күнү кечке мен сааган сүттү балдарыма бербей, биринчи аларга беремин. Бирде кечигип келсем, ата-энем уктап калыптыр. Аларды ойготуп тынчын алгым келбеди. Курсактары ач балдарым жанымда ыйлап жатышты. Ошондо да алып келген сүттү ата-энемен мурун бала чакама берүүнү каалабай, сүт куюлган идишти кармаган бойдон таңатырдым. Эртең менен ата-энем ойгонгон соң аларга бердим. О Аллахым, эгер ушуну сенин ыраазылыгың үчүн кылган болсом, бизди мындай жагдайдан куткара көр" деп дуа кылат. Ошол кезде таш бир аз ордунан жылат. Андан кийин калган эки жигит да өмүрдө жасаган изги амалдарын айтып, Алладан жардам сурайт. Акырында таш бир жолу жылып ачылып, 3 жигит үңкүр ичинен аман эсен чыгып кетишет. Хадисти Имам Бухари менен Имам Муслим риваят кылган. Бул видео сиздерге жаккан болсо, каналыбызга подписка кылып, жакын адамыңыз менен бөлүшүп коюңуз. Бул видеону бөлүшүп коюу менен сиз биздин каналыбыздын мындан арыда өнүгүшүнө чоң салым кошкон болосуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.